Бишкек шаарындагы номер 40 орто мектеп 1961 жылы 500 окуучуга лайыкталып салынган. Дегенменен учурда ички миграция агымынан улам. Мектептердин жетишсиздигинен ал жакта 1500 бала 3 нөөмөттө билим алып келет деп билдирди аталган мектептин директору Карлыгач Орозонова. Көбүнчө биздин аймактан балдар келет, андан тышкары жаңы конуштардан келип окушат. Бир класста 40-45тен окуучу отурушат. Көбүнчө орус мектепке лайыкташталгандыктан суроо талап бул мектепке көп орус класстарда. Азыркы тапта 3 сменде окуп жатабыз. Бирок быйыл маселе чечилип, номер 40 орто мектептин жанына кошумча корпус курула баштады. Анын капсула салуу иш-чарасына Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров катышты. Имаратта тейлөө, коммуналдык бөлмөлөр, жуунуучу бөлмөлөр, окуу класстары жана кеңселер болоору айтылды. Корпус курула турган жер тилкесинин жалпы аянты 1,5 гектар, ал эми курулуш аянты 4137 квадрат метрди түзөт. Сметалык баасы 313 миллион 435 миң 600 сом болгон. Имаратты куруунун наркына газ отканасын куруу, тышкы инженердик тармактар жана жашылдандыруу кирээри белгилүү болду. Ушул эле күнү кала башчы Эмилбек Абдыкадыров Бишкектеги номер 35 орто мектепте жаңы спорт залынын курулушуна капсула салды. Спорт зал бүтүп Бул билим берүү мекемесинде буга чейин балдар үчүн ойноочу зал болгон эмес. Объект 2 кабат. Биринчи кабатында кийим алмаштыруу жай жана жуунуучу бөлмөлөр, экинчи кабатта окуу бөлмөсү, инструктордук кабинет, клуб салынаары күтүлүүдө. Окуучулардын ата-энелери үчүн бул жакшы жаңылык болду. Дуабыз кабыл болду, эми бүтөт да. Буюрса балдарыбыз мындан кийинки балдарыбыз спорт залда ушу жакшы окушат го деген ниеттебиз. Я думаю, что прежде всего здоровое поколение – это здоровое государство. И, конечно, благодарны руководству нашей страны. Мындан сырткары шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкектеги номер 20, номер 73 мектептерге кошумча имараттын курулуштары менен таанышып, тургундар менен жолугушту. Анын жүрүшүндө Эмилбек Абдыкадыров Бишкекте 178 миңден ашык окуучу бар болсо, алардын айрымдары 2-3 нөөмөттө билим алып келишерин айтты. Бүгүнкү күндө 15 миңден ашык окуучуга орун жетишпейт. Быйыл президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 15 мектеп 5 балабакча курулат. Аларды күзүндө ишке берүү пландалып жатканы менен шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров бөлүштү. 15 сентябрга биздин максатыбыз 2 смен болобу, 3 смен болобу, 15 сентябрга толук жабдуусу менен оборудование менен бүтүрүп ачышыбыз керек. Бул ачуу аземине биздин президентибиз айтты. Мен өзүм катышам деди. Ушул 15 мектеп бардыгы президентибиздин контролунда турат. Биз дагы күнүтүү буга аракет кылабыз. Сиздер дагы мына тегеректе жашаган үйлөргө эгер кандайдыр бир биздин курулушчулар неудобство жарата турган болсо, туура мамиле кылсын. Ошондо сиздер мына коңшуларга айтып койсоңуздар, себеби кечке чейин иштеп калышыбыз мүмкүн, түн үчүн иштеп калышыбыз мүмкүн. Биздин курулушчулар да аракет кылат. Бул жашоочуларга бир андай неудобство жаратпасын деп биз аракет кылабыз. Анан сиздер да ушул жагынан кичине кол кабыш кылып, коңшулар менен сүйлөшүп айтып койсоңуздар. Белгилей кетсек, Бишкекте 15 мектеп 5 балабакча мамлекеттик бюджеттин эсебинен салынып башталды. Алардын басымдуу бөлүгү жаңы конуштарда. Тагырак, Ак Бата, Алтын Ордо, Мурас Ордо, Ак Ордо, Ак Босого, Көлмө конуштарында билим берүү мекемелери курулуп жатат. Буга республикалык бюджеттен 2,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.